Assalamu alaikum, Тұрар ТВ-нің көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен дагы бир жолу жүз көрүшүп отурганыма кубанычтамын, туугандар. Буюрса мынакей бүгүн сооп иш жазайлы экинчи чыгарылышын тартканы турабыз, туугандар. Сиздердин колдооңуздар менен мына акча чогулуп, буюрса 2 үй бүлөгө жете турган болду. Сиздерге Аллах ыраазы болсун, 2 дүйнөдө бактылуулукту берсин Аллахым. Буюрса 2 үй бүлөнү кубандырып, азыр ал үй бүлөлөрдүн списогун айыл өкмөткө кирип алдык. Ал үй бүлөлөр биздин барарыбызды билбейт. Буюрса ошо сиздер алып берген продуктуну 2 үй бүлөгө жеткизе турган болдук. Бүгүн Орозонун 7-күнү экен, туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса баштайык анда ишти. Ассаламу алейкум, туугандар. Мына центрдагы магазиндердин бирине келип, буюрса продуктларды алып даярдап койдук. Видеону кичине өтө эле узак кылбай, кыскача эле кылып, баарын алып даярдап, азыр буюрса эсептешебиз. Мына туугандар, буюрса продукттун баарын алдык, баарын жетишинче мына 10га чейин коштук, буюрса алкони, чоң-чоң нерселерди алып, Кудай буюрса мына азыр эсептеп чыгабыз. Adamlar kuyuyorsan burger adamlar skipke tanımda umdan iki zaktan koldan geçecek. Кудай буйруса Баласар айылына келип, ушу Нуржамыл эжени таап келдик. Айыл башчысы мына Табыл акебиз адресин берди ушул эженичи. Нуржамал эже жеңишпен экен келинчеги берди. Аябай муктаж жардамга. Аябай муктаж болгону айылдан карап, анан ушул муктаж бул жерден өзүлөр билет. Баласардын баары билет, Манас районунда алар да билет. Гум помощду алып жүрөт. Теги жактан ошол муктаж семья деп, ошол мына жигиттерге рахмат. Мына уну бар экен, майы бар экен, продукты бар экен, вермишели бар экен, бүт нерсеси бар экен. Ушу муктаж семьяга келип, алып келип берип аткан силердин демилгениңер, көтөргөнүңөргө рахмат. Муктаж үй бүлөлөргө ушундайлар каралганы бергениңерге рахмат. Мына эже ушул продуктуну ошол мекендештер сыртта иштеген, анан айылдагыларда менин катарлуучуларым ошо YouTube'дан көрүп, мына ушинтип Орозодо соопту иш кылалы деп кубандырып коёк деп үй бүлөлөрдөн силерге алып келип бергениңерге чоң рахмат. Ушуну кабыл алып коюңуз, кабыл алып коюңуз. Орозоңуздар кабыл болсун сиздердин. Адам бул. Мына жигиттерден сырт иштеген жигиттер бар. Дагы может кошулуучулар болот, жардам беребиз дегендер болсо, Турар ТВга кайрылып, ушул жака неме алсаңыздар, ушинтип райондон, айылдардан жардам берип турабыз дейт бул жигиттер. Рахмат силерге. Мекендештердин алып берген, сиздердин алып берген продуктуңуздарды ошо эжеге алып келип тапшырып бердик. Дагы ушундай салым кошом десеңиздер, негизи реквизитим ошо телефон номерде эле, ошо номерин экранга калтырып койдум. Эдин сагылып салсаңыздар болот, өзүңүздөр ыңгайлуу болсо. М-банк бар ошо номерде. 100 сом болсо да уялбай эле, 100 сом болсо да салып берсеңиздер, ал ошондой эле сооп катары кете берет ал деле. Бул азыр бул эжеге жеңебизге түштөн кийин бир прицеп кезилген отун алып келип берем. Буюрса ал өзүбүз айыл өкмөтүнүн атынан өзүм жеткизип берип, кезип алып келип берем. Кезип дайындап койгом отундарын. Болон түштөн кийин эми балдарды келет, ошо жүктөп анан алып келип берем. Эжеке, жеңе, ошо алып келип, бияка эшине келип түшүрүп койсом болот да. Ошо жерге түшүрүп берем буюрса түштөн кийин айыл өкмөтүнүн атынан дагы
Отун алып келип берем буюрса. Иштен кийин алып келип берем. Дайындалган, келилген. Рахмат. Болду. Assalamu alaikum туугандар, дагы бир жолу мына буюрса Покровкадагы экинчи үйгө келдик. Чакали эжебизди таап келдик буюрса. Мына өтө муктаж экен. Мына сиздер көрүп тургандай чакан үйдө жашайт экен. Өзү жалгыз жашайт экен. Вы одна, да, дома? Дети нету? Нет. Ну, спросите, что дают. Мына буюрса продукт алып келип түшүрдүк. Сиздерге рахмат. Мен катталуучуларына ушинтип колдоо көрсөтүп, орозо учурунда соп иш жазып атасыздар. Дагы ушундай соп иш жазайым десеңиздер, туугандар, экранга ошо реквизитин калтырып койдум, телефон номерим менен калтырып койдум. Негизи ошол номерге катталган Мбанк. Анан кимиңиздерге кандай ыңгайлуу болсо, ошол номерге единица кылып салсаңыздар да болот. Бирок чегин обязательно чегин жибериңиздер мага, эмесе аралашып кетет да. 100 сом болобу, 200 сом болобу, уялбастан сала берсеңиздер болот. Ошонун өзү да кандай соп болот. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша салса болот. Азыр мына туугандар үйдүн ичине киргизип берейик, Я вам так благодарна, спасибо вам большое. Никогда меня не оставляйте, пожалуйста. Спасибо большое. Меніңше кейбеңіз бары жакшы болот, Спасибо. Аллахтын ишке ушун насип кылган экен. Орозо кармосузбу? Кармаса, кармаган орозоңуз кабыл болсун анда. Спасибо. Эместер анда биз чыгайык. Рахмат. Ошол туугандар, буюрса анда бүгүнкү сооп иш жазайлы экинчи бөлүгүн жыйынтыктадык. Дагы экранга көрүшкөнчө.